2025-2026 жылдары Кыргызстанда коррупция толугу менен жок кылыныш керек. Бул туурасында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Президент Садыр Жапаров кол койгон коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мыйзам 2025 жылдын 21 январынан тарта күчүнө кирди. Бул документ коррупцияга каршы чараларды бир кыйла катаалдатат. Азыркы учурда коррупциянын бардык көрүнүштөрүнө каршы аябасыз күрөш жүрүп жатат. Муну элибиз дагы оң кабылдап, жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калууда. А бир кээ бир жерлерде өсүп да кетти. Мыйзамга ылайык эми коррупциялык иштер боюнча соттолгондор чыныгы түрмөгө гана эмес, өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салынат. Ошондой эле коррупционердин мамлекеттик органдарда иштеген жакын туугандарына дагы жоопкерчилик каралган. Бул мыйзам керек болчу. Мыйзам негизинде биздин коррупцияга бөгөткө жок кылганга мүмкүнчүлүк болот деген мындай ишеним бар. Себеби ал жерде бир эле мисал, мамлекеттик кызматта иштеген биздин кызматкерлердин эгерде коррупцияга аралашып мындай кылмыш иши козголуп соттолсо, ошол мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги анан өмүр бою мамлекеттик кызматта иштебейт, туугандарына, жакын туугандарына да тиешелүү болуп калат. Ошон үчүн бюджеттин акча каражаттарына мындай ойлонуп калышат да, кандай жана айтат го, целевое использование өзүнүн багыты менен иштете турган боюнча бул негизи мамлекеттин акчасы бул ар бир мамлекеттик кызматкерге ыйык болуш керек да. Бул биздин тышкы келе турган имиджге да чоң жардам болот да бул мыйзамчы. Буга чейинки мыйзамда коррупцияга баргандар айып пул менен кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар болгон. Камчыбек Ташиевдин билдиришинче, былтыр коррупционерлердин 80% айып пул төлөп чыгып кетсе, 13 гана пайызы жазага тартылган. Анткени менен УКМКнын маалыматы боюнча 2023 жылы 200дөн ашык коррупциялык схемалар аныкталып, мамлекеттик бюджетке 1,5 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылган. Кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой 21-ден баштап күчүнө кирди. Буга чейин коррупция чындыгында моюнга алыш керек, аябай күчөп кеткен баардык тармакта. Окуу жайларда, больница, көчөдөгү кандай ишкана болбосун, даже айыл өкмөттөн баштап бүт ишканаларда болгон. Эми азыр туура эле болду деп ойлойм. Кудай кааласа, эми азыр ушул мыйзамдын негизи күчүнө кириши менен азыр көптөгөн коррупционерлер ойлонот. Жана өзүнө ишенбегендер эртерээк жумуштарын тапшырып кетип, башка бизнес кылса туура болот. Анан коррупция бар жерде эч качан мамлекет өнүккөн эмес, жакшы билесиз. Азыр эми элдин баары колдоп турат, Кудайым буйруса оң натыйжасын сөзсүз берет деп ойлойм мен. Салмак сактоо, ГАИ, милиция, тергөөчү, сот, прокуратура, таможенный, налоговый Кыргызстанда кандай мекеме ишкана болсо, ошого тиешелүү баардыгы коррупцияга каршы ал иштерди алып барат. Эми азыр Кудай сактасын, эми ким кармалган болсо өзүңөр жакшы билесиңер, мурдагыдай жанагындай штрафын төлөп чыгып кетет деген тема жок. Камчыбек Кыдыршаевич өзү жанагы бүт азыркы күндө мекеме ишканалардын баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүтүштү. Кийин ыйлап калбагыла деп. Баягы министрлер кабинетинин менен да чогулуш кылды, көрдүңүз. Азыр бүт баардык жерде түшүндүрүү иштери бүттү. Мыйзамда натыйжалуу иштеш үчүн коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мониторингдин бирдиктүү борборун түзүү пландаштырылууда. Анын курамына коррупциялык аракеттерди талдоо жана алдын алуу үчүн заманбап санариптик инструменттер кирет. Коррупцияны жок кылсак, сөзсүз түрдө бизде мамлекеттин өнүгүшү болот. Ошо өнүгүшүндө тоскоолдук кылгандар ушул коррупция да. Азыр бүт баары эле мындай өзү ойлондуруп коет да бунучу. Сөзсүз түрдө отурат деп атат. Жарым өнөтүн отурат, коррупция дегенде ар жагы эле 10 жыл, 15 жылда.